26-iyulda Boğum Kapçıgayын sel kaptadı. Videonu жүргүнчү күбөлөр жөнөтүштү. Tasmadan seldin kesepetinden unalar araң жүрүp bara жатканын жана унаалардын узун тыгыны жаралганын көрүүгө болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Капчыгайды катуу жааган жаандан улам ылай аралашкан суу каптаган. Жолду тазалоо үчүн транспорт жана жолдор министрлигинин техникасы жана куткаруучулар тартылган. Бишкек балыкчы Нарын Торукар жолундагы Боğum Kapçıgayынын 151-чакырымында сел жүрүп автоунаалардын тыгыны пайда болгон. Сел жүргөн аймакта номер 32 жол тейлөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен техникалары иштеп баштаган. Аталган бөлүмдүн жетекчиси автоунаалардын тыгыны 2 чакырымга чейин жеткенин билдирди. Ушул эле күнү кечке жуук Адамжай районунда катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мөндүр аралаш жамгыр 10 мүнөткө жетпеген убакыттай жааган. Андан кийин көп өтпөй чайлардан сел жүрүп айылды, жолдорду жана жергиликтүү жашоочулардын короолорун каптаган. Азырынча канча зыян келтирилгени белгисиз. Ошондой эле саат 19:30 шамасында Орозбеков айыл аймагында Охна сайында сел жүрүп, 24-июль күнү калыбына келтирилген 6 көпүрө кайра жараксыз абалга келди. Жерине райондук өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам тобу, айыл аймактын өкүлдөрү барышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, азырынча селден адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. ÖKM кошумча кабар берерин билдирди. Жергиликтүү элдин маалымдашынча, селден эгин талаалары жабыркаган. Көтөрмө айылдык кеңешинин депутаты Кубанычбек Канаев сел аймактагы Кайрат жана Кескин Таш айылдарында эгин талааларын жууп, тура үйлөрдү каптаганын кабарлады. Тамаша, Кызыл Булак жана Лаңгар айылдарында жолдорго зыян келтирген. Автоунаа кыймылы токтогон. Буга чейин 24-июль күнү саат 15:30 шамасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Баткен районунун Дары айыл өкмөтүндөгү Сох Кан Зардалы унаа жолунун айрым жерлерин сел алып кеткен болчу. Анын кесепетинен каттамдар токтотулган. 25-июль күнү Сох Кан Зардалы жолунун сел алып кеткен жерлери толук тазаланып, каттам ачылганы маалымдалган. Буга чейин Кыргыз Гидромет 28-июлга чейин туруксуз аба ырайы болоорун эскерткен болчу. Өткүрбек Рахманов, регион.